Сөз өстүрүү сабагы жашоомо жарык шуулап болуп берген берекелүү билим ордосу. Аткарган Аскарбекова Альбина. Университет. Балалык кезден алыстап, чоң турмушка аттанып, келечек ээси болуу үчүн таштаган биринчи сапарың болсо керек. Мектепти бүтүп, ата-эненин мээриминен алыстап, адам болуу үчүн алдыбызга белгилүү бир максат коюп, өнүгүп өсүү үчүн учууга канат кагабыз. Билим ийне менен кудук казгандай демекчи, канчалык кыйналып, турмуштун ооштойшуна, өйдө ылдыйына чыдап билим алсак, кийин келечекте анын жемишин жей алабыз. Жашоодогу караңгылыкты жарык кылып, көзүңдү эле эмес оюңду, көз карашыңды, деги эле койчу, баардыгын түп тамыры менен өзгөрткөн берекелүү билим уян. Университетте мен чыныгы дос таап, билим алып, чоң ааламга жолдомо алдым. Жаңы университетке тапшырганым эч эле эсимден кетпейт. Ойлорум артарап калып учуп, университет тандай албай жүргөн кезимде бөлөм университет көргөнү барганы жатканын айтып, жанына кошо барып келүүмдү суранып калды. Мен да документтеримди салып, аны менен кошо бардым. Шаардын кичинекей жеринен орун алып, сыртынан мага аябагандай чоң көрүндү. Ичине киргенибизде бизди кичипейил, карапайым, жөнөкөй болгон үй-жагайлар тосуп алды. Ушунчалык тазалыгы, жаңылыгы мени купуума толуктурду. Эч ким менен кеңешпестен, ата-энем менен акылдашпай эле документтеримди тапшырып алып кетип калдым. Ошентип мен Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин студенти болуп калдым. Студенттик күндөрүм аябагандай кызыктуу өттү. Алгач 10 кыздан куралган педагогика кийин 20 кызга көбөйдү. Жыйынтыгында да өйдө болсом үйбөгүм, ылдый болсом жөлөгүм болгон бир туугандарды таптым. Мен билим алган университет 1999 жылы Кувейт мамлекетинин демөөрчүлүгү тарабынан негизделип, өлкөбүздөгү калктын кеңири катмарына таанылып, ыйман ынсаптуу, билимдүү, мамлекетибиздин керегине жараган инсандарды тарбиялап келет. Убакыт зымыраган куш демекчи, университет мени өз кайыгына салып, 3 жылдын ичинде көп нерсени таанытып, көп нерсени үйрөттү. Ал арада биздин университетте эң мыкты деген үй-жагайлар маңдай тер, адал эмгек менен эмгектенишет. 2018-жылы эл аралык Кувейт университети наамын алган. Кувейт университетинин студенттери тынбай окуунун негизинде көптөгөн ийгиликтерди багындырып келет. 2018-2019 окуу жылында Катар мамлекетинин Доха шаарында болуп өткөн араб тилиндеги 5-дебат мелдешинде 37 команданын ичинен рейтинг боюнча 5-көрсөткүчкө жетти. Эл аралык деген статуска жооп берүү үчүн алгылыктуу иштерди жүргүзүп келүүдө. Чындыгын алганда, мен өзүмдү ушул университетке келгенде таптым. Себеби өз жолуна максат койгонду билбеген кичинекей кыз өзүн таанып билүүнү, жашоодо максатсыз адам эместигин, ыйман ынсаптын жашоодогу ордун таанып билип үйрөнө алдым. Окуу жайда иштеген ар бир мугалим мага жашоомдо кайталангыс сабактарды берип өттү. Мен аларга 1000 ирет ыраазычылык билдирсем да аздык кылар. Мурун жөн гана диплом алуу эл оозуна керек десем, азыр дипломдун менин жашоомдо кандай керектигин сездим. Келечекте буюрса, өз кесибин сүйгөн мыкты адис болуп, келечек муундары болгон жаш бөбөктөргө билимимди тартууласам дейм.